Аптаптуу жайдын келиши менен көптөр көлгө, сууга, көлмөлөргө барып эс алууну каалашат. Эс алууга барууда эң негизги нерсе бул өзүңүздүн жана жакындарыңыздын коопсуздугу маанилүү экендигин эсиңизге алыңыз. Сактанганды сактайт демекчи, көлгө түшүүдө атайын эрежелерди сактасаңыз, өзгөчө кырдаалдарга туш болуудан алыс болосуз. Мисалы үчүн эң биринчи эреже сууга түшүүдө бул өтө күн ысыкта түшүүгө болбойт да. Анткени ысыкта резко муздак сууга кирген жана бут тырышкан ар кандай немелер бар, ошол немеден кармалат. Экинчиден тааныш эмес жерге сууга түшпөй эле коюш керек. Билбеген жеринечи. Үчүнчүсү жанагы боюнча жаш балдар өзүнүн сууда ограничениясы бар. Буйлар коюлат, атайын 10 метрден ашык баруу болбойт. Ошо 10 метрден алыс барбаш керек. Жаан жаап атканда, шамал болуп атканда. Эс алуучулардын эң одоно катасы бул спирт ичимдигин ичип сууга түшүү. Анткени мас абалында адамдар белгиленген чектен чыгып, өз өмүрүн тобокелдикке салышат. Кокустан сиз чөгүп жаткан адамды көрүп калган болсоңуз, анда аны куткарууда кандай ыкмаларды колдонуу керек экендигин адистер айтып бермекчи. Судан чөгүп аткан адам бет маңдайга чыкканда кучактайт, чөктүрөт адамды кайрачы. Кучактаганда сразу сууга кириш керек. Сууга кирип, суунун асты менен анын артына өтөсүң. Ан келип мындай айланбайсың да. Айланыш үчүн да көп убакыт кетет. Өзүң чарчап каласың, ар кандай эмелер болот. Бет маңдайга 1 метр калганда суунун асты менен кирип, бутун асты менен артты көздөтүш керек. Артты көздөткөндө ар кандай аял киши болгондо паник болуп эметет. Аны бир жай эле шапалак менен бетке чабып койсоң, эсине келе түшөт да. Башоо болсо, ал мындай эсин жоготуп койгондо чач менен сүрүп кетсе болот. Же мындай эйги менен сүрүп кетсе болот. Же колун артка алып, чоң кишилер болот, алын жетпеген. Аларды эки кол менен каттуу кармалып сүрүп кетсе болот. Колун кармалып туруп. Колун кармаган учурлар болот. Колдормо? Колду кармаганда будан чыгыш үчүн мындай баш бармакты көзгө буруш керек. Штап салыш керек да. Суудан адамды куткарып чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө аны туура жаткыруу менен бирге керектүү укалуулорду жасоо зарыл. Эң алгач адамдагы сууну сыртка чыгарып, анын дем алуусун эртерээк калыбына келтирүүгө шашуу керек экендигин адистер айтат. Ошентип уруп сууларды чыгарабыз. Bundan кийин жаткызып, оозун текшерип, эчтеке жутуп алган жокпу, зыбачкасы жокпу, оозунда бар болсо, өзүнүн футболкасы менен же болбосо колуңа бир бинт менен оозун тазалап, бир пальчик менен. Анан кийин өз ишибизди баштайбыз. Эң негизги точка мына солнечный сплетениени табабыз. Эки кабырганын бүткөн жеричи. Ошол жерин табып, аяктан 2 пальчик жылдырып, анан кийин колуңду мындай акыбалда чыканагың бүгүлбөш керек, түз болуш керек. Өзүңдүн салмагың менен басышың керек. 1-4-5 см кириш керек чоң адамдарга. Кичинекей балдарга андан кичинекейирээк. Жаш балдарга пальчик менен деле бассаң болот. 30 жолу басып, жаңын 30 жолу басып, 2 искусственный дыхание кылабыз. 2 жолу үлөбүз. Ан кайра 30 жолу. Ошентип, бул эсине келгичекти же скорый помощь келгичекти. Бул эсине келип калды, мисалы үчүн. Эсине келгенден кийин кузуш керек, оозунан чыгат да, суулар, жаман суулар чыгат. Муну капталда жазып коебуз. Оозунан жаман суулар чыгып, эсине келгенден кийин оозунан жаман суулар чыгыш керек да. Капталдан кыспасаң, чалкалап жатса кайра өзү жутуп алат кайра эле. Ар бирибиздин коопсуздугу өз колубузда. Жогоруда көрсөтүлгөн эрежелерди билип алуу сиз үчүн ашыкча эмес. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ таң маанай берүүсү.